Жалпыңыздарга жагымдуу кеч каалап, кайрадан маданият шоу берүүсү бүгүн кыялдануу жөнүндө сөз кылгым келип турат. Билесизби, кыргыз эстрада жылдыздары экранды карап алып, ушундай ырчы алып баруучу айттор маданият кызматкери болсом деген бир учурдагы кыял эле. Андыктан эч качан кыялдангандан коркпоңуз, сөзсүз орундалат демекчимин дагы. Жылдыздардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар менен бөлүшөм. Бизден алыстабаңыздар. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова. Ырчы Айгерим Расул кызынын Инстаграмдагы катталуучуларынын саны 5 миллионго жетип, Кыргызстан боюнча биринчи орунга чыкты. Ура, биз 5 миллион болдук. Кыргызстан боюнча биринчи орундабыз. Ар бир катталуучума ыраазычылык билдирем. Ар бир куттуктооңуздарды окуп жатам. Жашоодо ийгиликке жетүү көпчүлүктүн эң башкы максаты. Бирок эң кыйыны ал ийгиликке жетүү эмес, ошол ийгиликтин туу чокусунда жылдар бою кармалып калуу. Андыктан эч качан бир максатка жеткенден кийин токтобоңуздар, ар дайым алдыга гана умтулуңуздар деп Ырчайым жазган. Уна айдагандан корком деген ырчы Салтанат Шакенова ак тулпарлуу болдубу? Сүйүнчү, ак тулпарлуу болдум. Буга чейин айдагандан коркуп алчу эмесмин. Эми Кудай өзү колдосун деп ороз айында алып койдум, деп жазган Ырчайым Салтанат Шакенова. Кыргызстандык Кайроз тобу Каверлер Таймаш шоусунда 500 000 рубль сыйлык алып, андан ары суперфиналда 5 миллион рубльди утуу үчүн ат салышууга жолдомо алды. Бишкектен барган музыканттар Россиянын СТС телеканалындагы Каверлер Таймаш шоусунун биринчи этабынын жеңүүчүсү аталды. Кайроз биринчи раундда Эминемдин стилинде зацепиларын аткарды. Экинчи раундда Джеймс Браундун, үчүнчүсүндө Миягинин стилинде младший лейтенант чыгармасын ырдаган. Жыйынтыгында көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү кыргызстандык топту мыкты деп атады. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева түрк дүйнөсүнүн 2022 жылдагы эң мыкты театр актрисасы аталды. Эл аралык театр күнүнө карата Түрксой эл аралык уюму жана Түркиянын эң кадыр барктуу театр уюму 2022 жылдын түрк дүйнөсүнүн эң мыкты театр сыйлыгына татыктуулардын ысымын жарыялаган. Сыйлык 24 апрелде Түркиянын Стамбул шаарында тапшырылат. Анара Сыдыгалиева Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрынын актрисасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, белгилүү театр жана кино актёру Азиз Мурадилаевдин апасы. Казакстанда өткөн эл аралык айтышта кыргыз төкмө акын кызы экинчи орунду багындырды. Казакстандын Шымкент жергесинде өткөрүлгөн эл аралык айтышта Кыргыз Улуттук Манас театрынын төкмө акыны Бактияр кызы Нурайым экинчи орунду ээледи. Бул тууралуу Маданият министрлигинен билдиришти. Айтыш Баатыр эне Жамал апанын жаркын элесине арналган. Германиялык ырчы Майя Фадееванын кыргызча ыры алкоого алынды. Ал жыл сайын Кыргызстанга келип, кыргыз ырларын үйрөнөрүн айткан. Германияда жашаган теги россиялык ырчы Майя Фадееванын кыргыз тилинде аткарган ыры социалдык тармактагы баракчасында кызуу талкууланып, ырчыны алкагандар көбөйдү. Берлин шаарында даярдануу учурундагы менин эң жакшы көргөн кыргыз ырым сен менин. Атам ушул кооз өлкөдө жашагандыктан жыл сайын Кыргызстанга келип, кыргыз ырларын үйрөнөм деп жазган ырчы. Орусиялык YouTube блогер Сарышка Кайман аты менен белгилүү Лариса Булина МИД 2023 эл аралык туристтик көргөзмөсүндө кыргыз эли тууралуу айтып берген. Блогер белгилегендей, Кыргызстанга болгон сапарынан 2 жыл өткөн соң эл аралык туристтик көргөзмөдө өлкөнүн атынан сөз сүйлөөгө чакырылган. Мага Кыргызстан эмнеге туризм үчүн эң мыкты өлкө экенин айтып берүүгө 20 мүнөт гана берилди. Мынча аз убакытта эмнени айтып бергени жетишем деп аябай көп ойлондум. Ошентип бир чечимге келип, кыргыз эли тууралуу айтып берүүнү чечтим. Адам эң башкы баалуулук эмеспи? Анын боорукерлигине, ак көңүлдүгүнө, меймандостугуна эч бир тоолор жана көлдөр тең келе албайт. Сөз сүйлөп жатканда сөздөрүмдү уккан залдагы адамдар көздөрүнө жаш алышты. Мен өзүм менен сыймыктанам, деди ал. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Актан Исабаев 51 жашка чыкты. Ырчы мырза өздүк майрамын ооз ачкандан кийин жакындарынын курчоосунда өткөрөрүн билдирген. Туулган күнүмдү биринчилерден болуп үй бүлөм куттуктады. Балдарым күнүмдүк жашоого эң керектүү болгон сакал алгыч белек кылышты. Ал эми жубайым табитимди жакшы билгендиктен атыр белек кылды. Өздүк майрамым орозого туш келгендиктен ооз ачкандан кийин досторумдун курчоосунда белгилейбиз дейт ырчы мырза.
Актан Исабаев 1972 жылы 28 мартта Фрунзе шаарында төрөлгөн. Ырчы элес тобуна экинчи өмүр бергендердин катарында. Аталган топ менен Асель, «Ты мне нужна» аттуу хит-ырларды жаратышкан. 1999 жылы жеке ырчылыкка өтүп, «Ыр майрам», «Энекем», «Сүйөм сени», «Сагыныч» жана башка ырлары менен чыккан. Атактуулардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. Ар бириңиздердин ой пикириңиздер биз үчүн маанилүү. Андыктан 7 каналдын Facebook, Instagram, YouTube каналына катталып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.